Omurolari, ko'kraklari gelishgan. Ha, canım. Havayla. Oho. Daha bir koyarcha. Көріп отырсыздар, ешқандай қамшысы жоқ, тізгінменен чурқап жатқанына көп болып отырмыз. Иә, жаным. Өте тез аттардың бірі екен. Ha, canım. Ассалаумалейкум, қадырман көрушілер. Мистер Кежи каналының қаталушылары. 24 октябрь 2022 жыл Ош обласы Өзгөн районуна караштуу Шерал айылына келдик. Бул жерде сиздердин алдыңыздарда көрүп турган өтө бир улагы тамай жакшы аттардын бири бар экен. Мына ушул аттан сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга атталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Азыр эми сатуучубуз биздин жаныбызда. Өзү улакка чабып жүргөн мына ушул жаш жигит экен. Бизге минип көрсөтөт. Сатуучубуздан сиздерге маалымат алып берели. Ассалому алейкум. Бу аттан маалымат берейинчи. Азыр эми бунун жашы кандай болуп калды? Жашы азыр 2 асы. 2 асы. Жазга 3 асы. 5 жашар экен да? 5 жаш. Негизи кайсыл жактан келген бул? Вот өзүздө кол бала, бейнин балдары. Өзүңөрдүн бээңерден чыккан, а? Ооба. Айгырлары, бээси тууган кандай экен бул? Үйүргө быйыл барып келди, 15 бээге барып келди. Жакшы эле чыкты үйүрдө. Үйүрдү жакшы карайт экен. Демек өзүңөргө дагы урук алып калсыңар да, Ооба. Тайларынан буюрса жазда чыгып калар экен, э? Жазга. Анан улакта тамай деп калдыңар. Булагы жакшы гарантия булагы. Ушул бала чабат, анан өзүнүн айылда Мурат Полван деп киши бар, ошол акабыз чабат. Мурат ака чабат. Эми кандай улактарга чабылат? Чоң жыйындарда жүрдү, чоң улактарда. Эми 5-5тен башкасы бардыгына чабылды. Эчки улак, торпо улак, чоң жыйындарга ham чабылган. Отка гарантия бар. Демек кол бала болгон болсо таза кыргыз жылкылардан экен да? Бою канча чыгып калат бул? Бою 1.65 чыгат, кудай каласа. 1.65 чыгат, э? Өтө сонун. Мен ушул көрүп турам, Манас Ниязов чапкан бойка барго. Ошонун эле түспөлдөш бүт барга окшош экен, мүчөлөрү дагы жаныбар өзү дагы жеңил экен. Сиздерге кыскача маалыматын бердик, эми сиздерге жакындан бир көрсөтөлү. Ушундай бир токтотуп турайлы. Кабак баштарынан бир көрүңүздөрчү, жаныбардын мындай кабактары чачырап турат экен. Улактары жакшы. Азыркы убакта табында десек дагы болот экен. Така тургандары кандай болду? Жоош эле. Эч кандай жаман өнөрү жокпу? Жаш балдарды теп, тиштеп, чапчып дегенде. Өтө сонун. Сындары дагы жакшы экен. Туяктары баары таза көрүнөт. Ат деген мына ушундай болсо. Ушул жаш жигиттер өздөрү деле карай берет да. Ушулар карайт. Эми бир арка карат бастырып койсоңар, нары каратып. Арканын чат аягынан бир көрөлүчү. Жакшы. Бери каратып коесуңар, Азыр эми чабып көрсөк да болобу? Болот. Бир эки бастырып турган бир чабып көрөлү, узатып бир кое береличи. Биздин көрүүчүлөрүбүз көрсүн, чуркагандары кандай болду экен. Жаныбардын сынында сөз жок. Чат аякты көрдүңүздөр. Арканкы санеттери дагы өтө жоон десек дагы болот. Омуролору, көкүрөктөрү келишкен экен. Ha, жаныбар. Havayla. Oho. Мына ат деген мына ушундай болсо, эч нерсени карабай кетет экен го, жаныбар. Дагы бир узатып коелу, мындай аттар жүрөгү ток болот да негизичи, мына ушундай чуркаган аттар. Дагы бир коюп коелучу. Көрүп атасыздар, эч кандай камчысы жок, тизгин менен чуркап жатканына көп болуп атабыз. Демек, сиздерге жагат деген ойдобуз. Кимге жаккан болсо, кимге ушул ат макул келе турган болсо, бир ордунан оңго солго кылып кайрып коелучу, Ушул атты келип өзүңүздөр көрүңүздөр, жакындан келип, жаккан болсо минип көрсөңүздөр болот. Экранга номерлерди жазып кетебиз, ошол номерлерге чалып байланышасыздар, дагы толук маалыматын алсаңыздар болот. Өтө жайдар аттардан экен, көрдүңүздөр. Өзүң алып жүргөндөрү, башты көтөрүп жүргөндөрү
мындай чакан ат экен да, чыйрак аттардан экен. Эми буну айтыңызчы, баасын канча деп турасыз? Баасын $6000 деп койдук. Долларга 6000 деп атасыз. Сүйлөшүүлөр болобу? Болот. Жакшы кардар келсе, урматтуу көрүүчүлөр, уктуңуздар, айтылыш баасы $6000 коюлуптур. Албетте айтылган бага сатылбайт. Сүйлөшсөңүздөр болот, андыктан келиңиздер. Үйүрү, улагы, бүт бары бар жоош, жакшы аттардын бири экен. Сиздерге көрсөтүүчү дагы бир жаш өспүрүм бар экен. Андан дагы сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Ушунун эле уругунан, алдагы. Энеси бир, атасы бир. Анда кийинкисин көрөлү. Кийинкисин алып чыгабыз, болот. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге көрсөтүүчү экинчи өспүрүм дагы даяр болуп чыкты. Эми бул өспүрүм деп калдык. Сиздерге биздин сатуучубуз толук жашын айтып берсинчи. Алгач ушул жашынан баштайлычы. Жашы кандай болуп калды бул? Азыр кунан, жазга бышты болот да. 2 жашар кунан экен демек, э? Жазга буйруса бышты болуп калат экен, э? Бул жана биринчи чыккан аттын дагы экөө бир тууган деп калдыңар. Ошондо кандай, айгыры бирби же энеси бир болуп калабы? Энеси бир. Атасы бөлөк. Бир бээден туулган. Бир бээден туулган. Айгырлар башка деп, э? Айгырлар башка. Азыр бунун тарбиясы кандай болуп атат эми? Тарбиясы жакшы эле. Жайлоодон быйыл жайлоого барып келди, жайлоодон келгенде. Жайлоодон келген, да? Тарбияланып атат. Жакшы экен. Жануар өзү кунан 2 жашар болсо дагы бою башы бийик көрүнүп турат. Эми ушунун тишин бир көрсөтүп коелу, э? Биздин көрүүчүлөрүбүзгө так болсун. Жакшылап көрсөтүп коелу. Жануар өзү дагы жоош экен мына. Тишинен кимде ким билем деген болсо көрүп койсоңуздар болот. Азыркы убакта 2 жашар кунан келерки жазга мына бышты болуп калат экен. Өтө сонун. Кабактарынан ушундай жакындан бир көрүп алсаңыздар болот. Көкүрөк баштарынан сиздерге көрсөтөлү. Омуролору дагы, сөөктөрү өтө сонун экен мына. Жануардын сындары келишкен экен. Бул дагы така болгон экен, э? Такаланды, быйыл такаланды, ошо өмүрдө болот. Кече жакында такаланды. Така тургандары жоош эле. Сорларынан көрсөңүздөр дагы болот. Бою 1.60 чыгып калат, э? Өтө сонун. Алдыга бастырып коюңузчу ушубайдан, э? Мына арткы чат аяктан көрсөңүздөр да болот. Бери каратып. Мына арканкы сол таягы санынан ишип калып турган мына жер эмне болгон экен ушул жер? Ошо жайлоодон ат тээп койгонбуз же бирдекеге уруп алганбыз, ал шишип калган эле, азыр дарылап сакайып калды азыр кичине калды. Мындай чоң жарат болгон эмес, э? Жок, чоң жарат эмес. Кичине неме болгон да. Оорубайт. Сакайып калды азыр, оорубайт деле. Кичине шишип калды, сакайып деле. Бир айга барып жок болот, врачтарга айтып, деп дарылатып. 2 айда бир ай болду да муну. Көрдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр, эми 1-2 бастыралычы, баскандарынан бир көрүп коелучу. Сиздерге айтып кеттик, бул болгону бир жерге илип алганбы же ат тээп койгонбу, ушундай болгон экен. Бирок оор жарат болгон эмес экен. Чаап көрсөк кандай болот экен муну? Болот да, чаап көрсөк. 1-2 чаап көрөйлү буну дагы. Ошол жака бир кое берип койсоңор болот. Жануар. Өтө тез аттардын бири экен. Кимде ким жакшы өспүрүм алам деп издеп жүргөн болсо, мына ушул атты көрүңүздөр. 2 жашар кунан болгону. Жакшы тарбия берип, улактарга дайындап мине турган болсоңуздар, мына ушундай аттардан чыгат экен. Бул дагы ошол биринчи чыккан аттын бээсинен экен. Бул дагы таза кыргыз жылкыларынан. Ден соолуктары баары жакшы, мыкты экен. Көрдүңүздөр. Оозу деле жумшагыр экен, э? Өтө сонун. Эми калган алуучулар өздөрү келип көрөт болуш керек. Баасын айтыңыз, канча дейсиз бунун баасын? Баасын 3,5 миң. Долларга 3,5 миң деп атасыңар, э? Сүйлөшүүлөр болобу? Болот. Жакшы кардар келсе, э? Албетте сүйлөшүүлөр болот деп жатат, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздерге жаккан болсо, өзүңүздөр жакындан келип көрүңүздөр. Төмөндө айтылып кеткен дарек аркылуу келесиздер. Сиздерде да ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кэжи каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.